Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 6 класстын математика предметине арналган кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы даражаларды көбөйтүү жана бөлүү. Сабакка керектүү болгон маалыматтарды эске салып өтсөк. Натуралдуу көрсөткүчү бирден чоң болгон А санынын даражасы деп, ар бири Ага барабар болгон эн көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү аталат. Көрсөткүчү 1 болгон А санынын даражасы деп, А санынын өзү аталат. Башкача айтканда, ар кандай сандын биринчи даражасы берилген сандын өзүнө барабар болот экен. 2-нин 4-үнчү даражасы. 2-нин 4-үнчү даражасы дегенди өткөн сабактан биз өзүнө өзүн 4 жолу көбөйтүү дегенди түшүнгөнбүз. 2 санын өзүнө өзүн 4 жолу көбөйтүү. Барабар жыйынтыгында биз 16 деген санды алат экенбиз. Негизи А жана көрсөткүчү N болгон даражаны мындай жазганбыз. А негизи, N көрсөткүчү. Бул А санынын N'инчи даражасы деп окулат. Даража көрсөткүчү жуп болгон терс сандын даражасы оң сан болот. Себеби жуп сандагы терс көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү оң сан болот. Даража көрсөткүчү так болгон терс сандын көбөйтүндүсү терс болот. Себеби так сандагы терс көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү терс болот. Мисалы, -2 деген терс санды алсак, -2-нин жуп даражасы бизге оң санды берет деп өткөнбүз өткөн сабакта. -2-нин 3-үнчү даражасы терс сандын так даражасынан биз эмнени алчу элек? Терс санды алчык. Эми A'нын 3-үнчү даражасы жана A'нын 4-үнчү даражасын бири-бирине көбөйтө турган туюнтманы алалы. A'нын 3-үнчү даражасын A'нын 4-үнчү даражасына көбөйтөбүз. Даражаны даражага көбөйтүп жатабыз. Бул жерде негиздери бирдей болуп атат, даража көрсөткүчтөрү ар түрдүү болуп атат. Берилген туюнтманы көбөйтүү үчүн A'нын 3-үнчү даражасын натуралдык көрсөткүчтүү даражанын аныктамасы боюнча өзүнчө жазып алайлы. A'нын 4-үнчү даражасын өзүнчө бир кашага жазып алалы. Бул жерде бирдей көрсөткүчтүү, бирдей негиздеги даражалардын көбөйтүндүсү болуп атат. Демек, натуралдык көрсөткүчтүү даражанын аныктамасы боюнча A'нын 7-чи даражасы келип чыгат экен. Башкача айтканда, биринчи кашадан A'нын 3-үнчү даражасы, экинчи кашада A'нын 4-үнчү даражасы. Негиздери бирдей болгондо даража көрсөткүчтөрү кошулат деген аныктоонун негизинде. A'нын 3-үнчү даражасы көбөйтүлгөн A'нын 4-үнчү даражасы туюнтмасы негиздери бирдей болгон 2 даражанын көбөйтүндүсүн билдирет. Биз төмөндөгүдөй эрежени кабыл алсак болот экен мындан. A'нын M'инчи даражасы көбөйтүлгөн A'нын N'инчи даражасы. Даража көрсөткүчтөрү ар түрдүү болуп атат, ал эми негиздери бирдей болуп атат. Демек, бул учурда даража көрсөткүчтөрү кошулуп атат. Төмөндөгүдөй касиетти алат экенбиз. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негизин мурдагыдай калтырабыз жана даражалардын көрсөткүчтөрүн кошобуз. Мисал карап көрөлү. X'тин 5-чи даражасы көбөйтүлгөн X'тин 7-чи даражасы деп. Бул жерде негиздерибиз бирдей, X деген негизди берип атат, ал эми даража көрсөткүчтөрү 5 жана 7 деген сандардан туруп жатат. Демек, жогорудагы касиеттин негизинде негиздери калтырылат экен, X даража көрсөткүчтөрүн кошот экенбиз. 5 кошулган 7. Жыйынтыгында биз X'тин 12-чи даражасы деген жоопту алдык. Кийинки мисалды карап көрөлү. B'нын 2-чи даражасы көбөйтүлгөн B'нын 3-үнчү даражасы көбөйтүлгөн B'нын 4-үнчү даражасы. Жогорку касиетти эске алуу менен негиздерин калтырабыз, даража көрсөткүчтөрүнүн суммасын табабыз. Жыйынтыгында биз кайсы санды алат экенбиз? B'нын 9-чу даражасы деген жоопту алдык. Эми даражаны даражага бөлүү амалын кандай иштерибизди карап көрөлү.
A'nın 7. darajасы bölüнгөн A'nın 5. darajасы. A'nın 7. darajасы бұл жерде бөлүнүүчү болуп атат. A'nın 5. darajасы бөлүүчү болуп атат. A'быз болсо нөлгө барабар эмес болуш керек экен. Эки даражанын тииндисин кантип табабыз? A'нын 7. darajасы A'нын 5. darajасын кандайдыр бир x санына көбөйткөндөн келип чыккан жыйынтык болуш керек экен. Анда x'ти тапсак, x'ыбыз барабар A'нын 2. darajасы болоору маалым болуп турат бул жерде. Демек, A'нын 7. darajасын A'нын 5. darajасына бөлгөндө биз A'нын квадратын алдык. Мындан A'нын 7. darajасынан кемитет экенбиз 5ти. Эми бул жерден кандайдыр бир тыянак чыгарып өтөлү. Каалагандай А барабар эмес 0 саны жана m чоң n болгон эрктүү m жана n натуралдык сандар үчүн төмөнкүдөй эреже аткарылат экен. A'нын m-нчи даражасы бөлүнгөн A'нын n-нчи даражасы барабар A'нын m минус n-нчи даражасы экен. Бул эреженин негизинде төмөндөгүдөй касиетти карайбыз. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин мурдагыдай калтырышат жана бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даражасын кемитишет. Бул жерде бөлүнүүчүбүз A'нын m-нчи даражасы, ал эми бөлүүчүбүз болсо A'нын n-нчи даражасы. Демек, даража көрсөткүчүн кемиткенде биз эмнени алдык бул жерде? A'нын m минус n-нчи даражасын алдык. Мисал келтирели. Мисалы, y-тин 9-чу даражасы бөлүнгөн y-тин 4-чү даражасы. Жогорудагы касиеттин негизинде y-тин 9-чу даражасынан y-тин 4-чү даражасын кемитебиз. Башкача айтканда, бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитип атабыз. 9 минус 4 демек y-тин 5-чи даражасы болот экен. Кийинки мисалды карайлы. С-нын 12-чи даражасы бөлүнгөн С. Бул жерде бөлүнүүчү С-нын 12-чи даражасы, ал эми бөлүүчүнү болсо С-нын 1-чи даражасы деп алсак, жогорудагы эреженин же касиеттин негизинде 12ден 1ди кемитсек даража көрсөткүчтөрүн С-нын 11-чи даражасы келип чыгат экен. Көрсөткүчү нөлгө барабар болгон А санынын даражасы 1ге барабар деген түшүнүктү кабыл алайлы. A'нын 0-чү даражасы барабар 1ге барабар болот экен. Мисалы, 3-түн 0-чү даражасы барабар 1ге. Же башкача айтканда, ар кандай сандын 0-чү даражасы 1ге барабар болот экен. Оң сандын дагы, терс сандын дагы даражалары 0-чү даражалары бизде 1ге барабар болот деген аныктаманы кабыл алабыз. Эми сабакты бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй көнүгүүлөрдү карап өтөлү. Көбөйтүндүнү даража түрүндө көрсөткүлө. X-тин 5-чи даражасы, X-тин 7-чи даражасы көбөйтүлгөн X-тин 10-чу даражасы. Даражаларды көбөйтүү боюнча негиздери окшош бул жерде даража көрсөткүчтөрү кошулат. Биринчи касиеттин негизинде даража көрсөткүч 5 кошу 7 кошу 10 барабар болот экен X-тин 22-чи даражасы. B-нын 16-чы даражасы бөлүнгөн B-нын 4-чү даражасы негиздери бирдей болуп турат. Демек, бул учурда даражаларды бөлүүнүн касиети боюнча бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемиттик. Жыйынтыгында бизге B-нын 12-чи даражасы деген жооп келип чыкты. Эсептейли. 3-түн 6-чы даражасын 3-түн квадратына көтөрүп, 3-түн квадратына көбөйтүп, аны 3-түн 4-чү даражасына бөлөт экенбиз. Биринчи амал алымын аткарабыз. 3-түн 6-чы даражасын 3-түн 2-чи даражасына көбөйттүк. 3-түн 6-чы даражасы кошулган 2-чи даража барабар 3-түн 8-чи даражасы болду. Эми 3-түн 8-чи даражасын бөлөт экенбиз 3-түн 4-чү даражасына.
негиздери окшош, касиет боюнча 8 даражадан 4 даражаны кемитебиз. Башкача айтканда бөлүнүүчүнүн даражасынан бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитип койсок, 3-түн 4 даражасы деген жоопту алат экенбиз. Барабар болот 3-түн 4 даражасы 81-ге. Эми кийинки туюнтманы карап көрөлү. Туюнтманын негизи 3 болгон даража түрүндө көрсөткүлө. 3-түн квадраты көбөйтүлгөн 3-түн а-нчы даражасы көбөйтүлгөн 27. 27 деген санды биз 3-түн негизи 3 болгон даража көрсөткүчүнө алып келишибиз керек экен. 27 өзү 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3-тү берет. Демек бул 3-түн 3-чү даражасына барабар болот экен. Улантабыз чыгарууну. 3-түн квадраты көбөйтүлгөн 3-түн а-нчы даражасы көбөйтүлгөн 3-түн 3-чү даражасы. Натуралдык көрсөткүчтү даражанын аныктамасы боюнча негиздери окшош, даража көрсөткүчтөрү кошулат. 2 менен 3-тү кошсок, 3-түн 5 кошулган а-нчы даражасы болот экен. Эми бүгүнкү алынган жаңы маалыматтарды дагы бир сыйра силер менен кайталап өтөлү. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө даражаларды кошушат жана негизин мурдагыдай калтырышат. А-нын m-нчи даражасы көбөйтүлгөн А-нын n-нчи даражасы барабар болот экен А-нын m плюс n-нчи даражасына. Экинчи касиетибиз. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин мурдагыдай калтырышат жана бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитет. А-нын m-нчи даражасы бөлүнгөн А-нын n-нчи даражасы барабар А-нын m минус n-нчи даражасы экен. Сабакты бышыктап алыш үчүн эми силер менен математикалык диктантты чогуу иштеп көрөлү. Көбөйтүндүнү даража түрүндө көрсөткүлө. Иштей беребиз. Даража түрүндө кандай кылып көрсөтөбүз? Чогуу иштейли. X-тын 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн X-тын 5-нчи даражасы барабар X-тын 4-нчү даражасы. Демек, негиздери окшош болгондо, биринчи касиет боюнча даража көрсөткүчтөрдү эмне кылабыз? Кошуп алат экенбиз. Анда жооп болот экен X-тин 11-нчи даражасы. Экинчиде 5-тин 8-нчи даражасы көбөйтүлгөн 25. Демек, бул жерде биз 25 деген санды 5-тин даражасы түрүндө көрсөтүүбүз зарыл болуп турат. 5-тин 8-нчи даражасы 25 деген саныбыз 5-тин 2-нчи даражасы болот. 8-нчи даражага 2-нчи даражаны кошсок, анда 5-тин 10-нчу даражасы. 3-чүнү дагы X-тин канчанчы? 10-нчу даражасы болот экен. Анткени негиздери окшош, даража көрсөткүчтөрү кошулат. 4-чүдө P-нын 20-нчы даражасын бөлөт экенбиз P-нын 7-нчи даражасына. Бөлүүдө даража көрсөткүчтөрү бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчү кемитилет деп эске салат экенбиз. Анда ала турган жыйынтыгыбыз P-нын 13-чү даражасы болот экен. 5-нчи амалды аткарууда 15-нчи даражаны 2-нчи даражага кошобуз. А дегенде алымын иштеп алсак, андан кийин чыкканды биз эмнеге 3-түн 12-нчи даражасына бөлүп коет экенбиз. Даража көрсөткүчтөрү кошулат көбөйтүүдө, ал эми бөлүүдө даража көрсөткүчтөрүн кемитип коет экенбиз. 15-ке 2-ни кошсок 17, 17-ден 12-ни кемитсек 3-түн 5-нчи даражасы болот экен. 6-нын 3-чү даражасы көбөйтүлгөн 36 бөлүмүндө 6-нын 5-нчи даражасы. 36 санын биз 6-нын 2-нчи даражасына алып келебиз. Ошондо 6-нын 3-чү даражасы көбөйтүлгөн 6-нын 2-нчи даражасы болуп калат. 3 менен 2 даража көрсөткүчтөрү кошулат. 6-нын 5-нчи даражасы болот.
6'nın 5. darajасын 6'nın 5. darajасына бөлсөк, бөлүүдө даража көрсөткүчтөрү кемитилет дагы, 5-тен 5 кемитсек 0 калат. 6'нын 0 даражасы бизге ар кандай сандын 0 даражасы 1-ге барабар деген аныктаманын негизинде жооп 1-ге барабар болот экен. Анда эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Келерки сабакка жолугушканга чейин саламатта болгула.